Хал Элрат, таңқы вақыттың сыйқыры. Китеп тең мүмкіншіліктер социалдық борборының студиясында жазылып даярдалды. Оқыған Умсынай Үссөрова, Бишкек 2024. Оқырманға қайрылу. Ар бир адам жашоосунун кайсы баскычында турбасын, ийгиликтин чокусундабы же бактысыздык менен кырсык тилкесинде туруп, түзүлгөн кырдаалдан чыгуу үчүн далалаттануунун үстүндөбү. Жок эле дегенде бир нерсе жөнүндө, өзүн жана өзүнүн жашоосун жакшыртуу жөнүндө кыялданаар айкын. Бул биздин жашообузда кандайдыр бир нерсе жайында болбой турат дегенди билдирбейт. Болгону биз баарыбыз бул жашоого токтоосуз өсүүгө, өнүгүүгө жана өзүн өзү өстүрүүгө болгон каалоо жана тубаса умтулуу менен жаралабыз. Мындай умтулуу ар бирибизге таандык экенине ишенем. Ошентсе да, адамдардын көпчүлүгү ар бир таң аткан сайын жашоосунда эч нерсе өзгөрбөгөнүн көрүү үчүн ойгонушат. Жазуучу, белгилүү лектор жана коуч катары менин ишимдин максаты кардарларыма жашоосунун ар бир аспектинде ийгиликтин жана өзүн реализациялоонун жаңы деңгээлине көтөрүлүүгө, анан да мүмкүн болушунча тезирээк көтөрүлүүгө жардам берүү. Потенциалымды толук колдонууга жана инсан катары өркүндөөгө дайыма умтулган, берилген жана тырышчаак студент катары сыйкырдуу таң методу конкреттүү натыйжаларга жеткирүүгө багытталган эң эле оңтойлуу метод деп ишенимдүүлүк менен айта алам. Мага белгилүү методдордун ичинен ал жашооңуздун ар бир аспектин жакшыртууга абдан эффективдүү жардам берет. Анын аркасы менен каалаган нерсеңизге өзүңүз мүмкүн деп эсептегенден да тезирээк жете аласыз. Ал эми буга чейин жашоосунда көп нерселерге жете алгандарга сыйкыртуу таң методу оюн эрежелерин толук өзгөртүүгө жана мурунку жетишкендиктеринен да бир топ ашып түшкөн жеке жана профессионалдык ийгиликтерге жетүү үчүн азырынча кол жеткистей сезилген кийинки деңгээлге өтүүгө жардам берет. Айрым учурларда бул пайданын өсүшү, бизнестин бекемделиши, сатуу менен пайданын көлөмүнүн көбөйүшү дегенди билдирет. Бирок көп учурда сиз азырынча көз жаздымда калтырып, балким барктабай жүргөн жашоо тармактарында чоң ийгиликтерге жана тең салмактуулукка жетүүгө мүмкүндүк берген жаңы жолдорду ачууга алып келиши да толук мүмкүн. Ошондой эле бул методдун жардамы менен ден соолугуңузда, адамдар менен болгон мамилеңизде, каржылык абалыңызда жана башка сиздин приоритеттер тизмеңиздин алдыңкы катарында турган жашоо тармактарыңызда жакшыруулар пайда болот. Ал эми башына оор күн түшүп, жан дүйнөсүндөгү же эмоциялык, физикалык, каржылык абалындагы же айланасындагы адамдар менен болгон мамилесиндеги же дагы бир башка маселелердеги көйгөйлөрдү чечүүгө аракеттенип жүргөн адамдарга сыйкырдуу таң методу бир эле жолу эмес, көп жолу далилденгендей, эң эле кыска убакыттын ичинде жеңе алгыс тоскоолдуктарды жеңүүгө, болуп көрбөгөндөй секирик жасап, өзүнүн жашоо кырдаалын толугу менен өзгөртүүгө мүмкүндүк бере турган куралды колуна алууга көмөк көрсөтөт. Кандай гана максатты көздөбөңүз, жашооңуздун кээ бир негизги аспекттерине кандайдыр бир маанилүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү көздөйсүзбү? Же азыркы учурда сиз күрөшүп жаткан кырдаалдар болгону бир жагымсыз эскерүү катары артта калсын үчүн бүткүл жашооңузду түп тамырынан бери өзгөрткүңүз келеби? Сиз туура китепти тандап алдыңыз. Сиз азыр сыйкырдуу саякатка чыгуунун алдында турасыз. Сапар учурунда жөнөкөй, бирок чындыгында революциялык процесстин аркасы менен жашооңуздун каалаган тармагын өзгөртөрүңүз анык. Анан да мунун баарын күндүн эң эле башталышында, эртең мененки саат 8ге чейин жасай аласыз. Абдан олуттуу нерселер жөнүндө жарыялап жаткандыгымды билем, бирок бул жерде сүрөттөлүп жаткан метод бул дүйнө жүзүндөгү 10 миңдеген адамдарды, алардын арасында мени да бир топ байкалаарлык натыйжаларга жеткирди. Жана ал чындыгында эле сиз кыялданган жерге жана убакытка жеткирүүгө жөндөмдүү. Бул методду сиздер менен бөлүшүү мен үчүн чоң урмат. Ошондой эле бул китепти сиздин убактыңызга, энергияңызга жана көңүл бурууңузга карата баалуу инвестицияга айлантуу үчүн бүт күчүмдү жумшадым. Жашооңуздун бир бөлүгү болууга мүмкүндүк бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биздин биргелешкен саякатыбыз мына эми башталганы турат. Жашоону эки жол менен жашап өткөрсө болот. Биринчиси керемет таптакыр болбоочудай, экинчиси жашоодогу бардык нерсе кереметтей. Альберт Эйнштейн. Керемет табигатка каршы келбейт, биз ал жөнүндө билген нерселерге каршы келет. Ыйык Августин. Жашоо ар бир аткан таң менен бирге жаңыдан башталат. Джоэл Олстен. Киришүү. Менин таржымалым жана эмне үчүн сиздин таржымалыңыз маанилүү? 1999 жылдын 3-декабрында менин жашоомдо баары жакшы болчу. Жок, эң сонун болчу. Мен 20 жашка толдум. Колледждин биринчи курсу артта калды.
Акыркы 1,5 жылдын ичинде наркы $200 миллион турган маркетинг компаниясынын эң эле ийгиликтүү соода агенти болууга өзүмдү арнадым. Анан бул фирманын бардык рекорддорун жеңип, өзүмдүн салыштырмалуу жаш экендигиме карабай, кыялымдагыдан да көп акча иштеп таап жаттым. Кайсы гана жаш жигит болбосун, көз арта турган сүйүктүү колуктум, бакубат жашаган, мени жакшы көргөн үй бүлөм жана эң сонун досторум бар эле. Кыскасы, мен чындыгында бактылуу элем. Ал кезде мен дүйнөнүн чокусунда болчумун деп айтууга болор эле. Ошол түнү жакшынакай жашоом аягына чыгаарын алдын ала билүүгө менин эч бир мүмкүнчүлүгүм жок эле. 23:32 саатына 100 километрден ашык ылдамдыкта 99-чу хайвей менен бара жаттым. Жүрө жолдошторубуздун бир тобун ресторанга калтырып, жаңы эле чыгып кеткенбиз. Эми экөөбүз гана калдык. Ошол кештеги кубанычтуу окуялардан чарчаган колуктум жүргүнчү орундугунда үргүлөп бараткан. Бирок мен эмес. Мен сергек жана баарына даяр болчумун. Көздөрүм зымыраган жолго кадалып, абада манжалар менен жаңдап, радиодон кубулжуп чыккан Чайковскийдин обонун туура бара жаткам. Мен дагы деле ошол жакшынакай кечеде болгон окуялардын таасиринен чыга албай, эйфория абалында болгондугума байланыштуу көзүм чайыттай ачык эле. Мен автострадада өзүмдүн жаңы ак Ford Mustang машинам менен жогорку ылдамдыкта бара жаткам. 2 саат мурун мен эл алдына чыгып, жашоомдогу эң сонун сөзүмдү сүйлөдүм. Биринчи жолу чындыгында мага дүркүрөтө кол чабышты. Ошондуктан ал учурда менин төбөм көккө жетип турган эле. Менин кубанычым койнума батпай турган. Ошол учурда мага кулак салган кишилердин баарына ыраазычылыгымды кыйкырып айтмакмын. Бирок менин колукту муктап жаткандыктан ал менен сүйлөшүү пайдасыз эле. Атам менен апама телефон чалсамбы деп ойлодум. Бирок кеч болуп кеткен эле. Чамасы алар эмдигиче уктап калган болсо керек. Ошондуктан мен аларга чалуудан баш тарттым. Бирок чалсам болмок. Ошол мүнөт ата-энем дегеле кимдир бирөө менен сүйлөшүүгө болгон акыркы мүмкүнчүлүгүм экенин, эми бир да адам менен дээрлик узак убакытка чейин сүйлөшө албай калаарымды кайдан билдим. Элестете да албаган чындык. Мени көздөй түп-түз сызып келе жаткан чоң Chevrolet жүк ташыгычынын жарыгы эсимде жок. Бирок албетте анын жарыгы жаркырап көрүнгөн. Өзгөрүлмө тагдырдын жазмышы менен көз ирмемдин ортосунда менден да тезирээк учуруп айдап бара жаткан килейген Chevrolet менин башка салмактык категориядагы чоң эмес Ford Mustang'ым менен кагышты. Кийинки секундтарды жайлатып тартылган кино тасмасындай өткөрдүм. Бул коркунучтуу, жай бий Чайковскийдин музыкасынын кереметтүү обонунун коштоосунда аткарылып жатты. Эки автомобилдин металл бамперлери үрөй учурган ачуу үн чыгарып кагышып, ошол замат майышып сынган. Мустангдын коопсуздук жаздыгы ушунчалык чоң күч менен ачылгандыктан биз экөөбүз тең заматта эсибизди жоготконбуз. Дагы деле саатына 100 километрден ашык ылдамдыкта алдыга сызып бара жаткан менин мээм баш сөөгүмдүн алдыңкы бетине урунгандыктан, ал сөөк баш мээнин эң чоң алдыңкы бөлүгүн талкалап кеткен. Кагылышуунун натыйжасында менин Мустангымдын арткы бөлүгү жолдун оң жак жээгине ыргыган. Артымда келе жаткан машинага менин автомобилим айдоочу жактагы эшиги бута болгудай абалда бурулуп калган. 16 жаштагы жаш жигит айдап бара жаткан седан Saturn менин эшигимди саатына 100дөн ашык километр ылдамдыкта келип сүзгөн. Ал эми талкаланган темир менин денемдин сол капталына батып кеткен. Машинанын металл төбөсүнүн каркасы менин башыма тийип, майышып калгандыктан баш сөөгүмдү жарып, сол кулагымды дээрлик жулуп кеткен. Сол көзүмдүн чарасынын сөөгү талкаланып, сол көзүмдүн чечекейи абада илинип калган. Сол колум сынгандыктан кар жиликтин нерви үзүлүп калган, чыканагым талкаланган. Ал эми сынган сөөгү каруу сөөгүн тешип кеткен. Жамбаш сөөгүмө Сатурндун бампери менен менин автомобилимдин борбордук тирөөчүнүн кагылышуусун болтурбоо керек деген аткарылгыс милдет тагылган экен. Анын бул милдетти аткара албагандыгы түшүнүктүү иш. Натыйжада жамбаш сөөгүм 3 жеринен сынып кеткен. Акыры менин кашка жилигим, адамдын скелетиндеги эң чоң сөөк, эки бөлүнүп, бир учу жамбашымдагы териге сайылып, сыртка чыгып калгандыктан менин кара костюмумдун шымын айырып кеткен. Айлана тегеректин баарында жайнаган кан, менин денем талкаланган, ал эми мээм таптакыр жабыркаган эле. Бул денемдеги үрөй учурган азапты көтөрө албай, менин организмим жеңилип берди. Кан басымым чукул төмөндөп, тегеректин баарын кара туман каптап, мен комага түшүп калдым. Жашоо берилет, 2 жолу гана. Андан ары таң калыштуу нерселер болуп өттү. Көптөрү аны керемет деп аташмак. Кырсык болгон жерге келген кырсыктан куткаруу тобунун мүчөлөрү
гидравликалык кайчынын жардамы менен темирлерди кесип, канжалаган денемди машинанын сыныктарынын астынан сууруп чыгышкан. Алар бүтүп калган мезгилде абдан көп кан жоготконумдун айынан жүрөгүм сокпой токтоп калат, дем албай да калгам.